Кыргызстанда коронавирустун 3-чү толкуну жүрүп жатат. Мындай маалыматты саламаттыкты сактоо жана өнүктүрүү министри Жалалидин Рахматуллаев билдирген. Ал эми Ош шаарында акыркы жумада кырдаал күчөп кетти. Бир күндө эле кайрылган жарандардын саны 400'ді түзөт. Бүгүнкү маалымат боюнча илдетти жуктуруп алгандар 118ге жетти. Оорулуулардын саны өсүп жаткандыктан дарыгерлер жарандарга сактанууда олуттуу көңүл бурууга чакырды. Ош шаарында 118 ковид ПЦР положительный анализ чыгып аныкталды. Жана bir pneumoния учуру аныкталды. Каза болгондор именно ковид илдетинен эмес, анын коштоочу дарттар болгон үчүн кече күнү 2 жараныбыз каза болгон. Элементарный эле санитардык талаптарды аткарып бериштерин суранам да. Анан көпчүлүк чогулган жерге чектөөдө эле киргизсек болот ушучу. Чектөөндө киргиз керек. Ошол көпчүлүк чогулган жерге барбай эле турушса. Ош шаардык мэриясы эпид кырдаал күчөп кеткендигине байланыштуу 1-июлга чейин калаада массалык иш-чараларды өткөрбөө боюнча 11-июнда атайын чечим чыгарган. Бирок ага карабай 14-июнда тогуз коргол боюнча Ош шаарынын мэринин күбөгү иш-чарасы башталган. Учурда кырдаал курчуп кеткенине байланыштуу иш-чара санитардык нормаларды сактоо менен өтүп, шаар мэриясы тарабынан оюн кыскартылган. Өзү негизинен оюн бизде ар бир күнүнө 2ден оюн болуш керек. Эртең менен анан обедтен кийин биз положениянын негизинде биз 9 тур, жылда 9 тур өткөзөбүз. 9 турдун негизинде биз жыйынтыкталып болчубуз. Быйыл пандемияга байланыштуу, кызыл зонага түшүп калганыбызга байланыштуу 19 чейин болуш керек, бирок мэрия тарабынан кыскартылып 17 чейин кыскартылып, оюн 7 турга гана болуп калды. Ош шаары ковид боюнча кызыл зонага кирген. Мындан улам мэрия тарабынан окуу жайлар онлайн форматта өткөн. Жүргүнчүлөрдү ташууда ашыкча жаран албоого коомдук жайларда адамдын саны 50'дөн ашпасы зарыл. Учурда мэрия тарабынан көзөмөлдөр күчөтүлүп, рейдтер жүрүп жатат. Ал эми буга чейин белгиленип калган иш-чаралар санитардык нормаларды сактоо менен өткөрүлүп, мындан ары иш-чаралар уюштуруу токтогон. 7 аймакта тең мобилдик бригадалар өзүнүн рейдтерин жүргүзүүнү көзөмөлдү күчөтүп каралып, бул жерде азыркы учурда бардык жерде рейдтер жүрүп атат. Ошо рейдтердин негизинде биз карай турган болсок, бир эле күндүн ичинде бизде 50'ден ашык кафе, ресторандар каралып, мыйзам бузуулар каралып, ушуларга азыр жазалар колдонулду. Себеби дегенде бизде 2020 жылдан бери ушул бизде кырдаалыбыз алына элек. Кыргызстанда акыркы маалыматтарга караганда COVID-19 аныкталган күндөн ушул күнгө чейин оорудан 1905 киши каза болгон. Ал эми соңку бир күн ичинде вирустан 6 адам каза болду. Илдетти жуктургандар дагы 514 адамдан табылган. Алардын көбү Бишкек шаарында 214, ал эми Ош шаарында 118ге жетти. Миргүл Эшпаева, Нурсултан Бакай уулу, Ынтымак.